Биздин билим берүү системабыз тилекке каршы заман талап кыла турган көндүмдөр менен жөндөмдөрдү бере албай калды да. Биз көрүп атабыз, мамлекеттик монополия дайым эле мындай жакшы эффект бере бербейт. Орус тилин алсагыла, кыргыз тилин, тарыхты муну алсагыла, бизге англис тилин көбөйтүп бергиле деп балдар талап кое алабы? Мүмкүн эмес да. Кыйын да. Коомдогу эң консерватордук тармак бул билим берүү системасы. Мугалимиңдин айткан нерсенин баардыгын жасаш керек. 130 сөз 1 минутада окушуң керек деп эгерде калпка сала бере турган болсок, анда Илон Масктынга иштей турган жакшы бир отличник баланы тарбиялап беребиз да. Азыркы күндө билим берүү системасы мындай кескин өзгөрүүлөргө учабаса, биз дагы көп уттуруп коебуз да. Балдардын мектептин алкагында билим берүү системасынын ичинде өз алдынчалыгы барбы, ошону курса болобу? Тилекке каршы бүгүн ошол билим берүү системасын айтсаңыз, сиз байкагандай баланын үнү жок да. Мамлекетинде министрликте отургандар, ак үйдө отургандар ата-энеден жакшы билбейт да ошол баланын талабын, баланын жөндөмдүүлүгүн эмне каалап атканын. Ата-эне жакшы билет. Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз билим берүүдөгү реформалар, азыркы билим берүүнүн трендтери, андагы лидерлик, негизи эле азыркы билим берүү заманга бап келеби, анын келечектеги койгон талаптарына биздин билим берүү системабыз жооп берүүдөгү ушун тегерегинде биздин студиянын коноктору менен кеп кылмакчыбыз. Бүгүн студияда билим берүү боюнча эксперттер Асылбек Жодонбеков жана Кеңеш Сайназаров. Анда мен биринчи сөздүн угумундай бурсам, азыркы биздеги билим берүү жана сырттагы трендтер дегенде эми бул кайсы кесиптерге, эмнелерге, кандай жөндөмдөргө азыр дүйнөдө муктаждык болуп атат. Анан ошол биздин мектеп ошол муктаждыктарга дал келген, ошолорду аткарып, ошону кийин жумуштап ала турган багытта билим берип үйрөтүп атабызбы же ортодо кандай болуп атат, ажырым барбы? Мисалы үчүн акыркы кезде эми көп эле баягы IT тармагы айтылып келип атат, Анан ошого балдарыбыздын даярдыгы кандай, ошого биздин билим берүү система негизи эле кандай кетип атат? Мен аябай бир белсемдүү суроолордун бирөөсүн бердиңиз да. Мен эки алкакта айтат элем. Бүгүнкү күндө ошол бүгүнкү талабына жараша билим берүү системасы дегенде эле биз көбүнчө эле ошол билим берүү министрлиги анын тутумундагы мектептерге чейин карай беребиз да. Ошол тараптан дагы айткым келет. Анан экинчи тарабы бул көчө маданияты деп коебузбу, же болбосо ата-энелерби ошол иши кылып, ошол үйрөнүүчүлөр тарабынан болуп жаткан аракеттер жөнүндө кыска айтып кетким келет. Себеби мен өзүм жумушумда ар кайсы жерлерде, ар кайсы мамлекеттерге барып салыштыра алганга мүмкүнчүлүк болот да. Биринчи жагынан айтсак, министрлик акыркы учурлардагы мына болуп жаткан трендтер, өзгөчө акыркы мына 5-6 айдын ичиндеги болуп жаткан нерселердин баардыгы айтылган нерселер. Туура багыты бар нерселер деп айтат элем да. Эрте болобу, кеч болобу ушул нерселерди биз айтышыбыз керек болчу. Мисалы үчүн 12 жылдык болобу, же болбосо ошол сааттарды кыскартыш болобу, же болбосо ошол мектептердин жетекчилерини мындай компетенттүүлүгүнө жараша тандаш керек болобу, же болбосо ошол предметтик мына сабактардын ичиндеги жүктөмдөр, мазмундар кантип интеграция болот, ошол нерсени айтыш керек болчу. Эми аны канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө министрлик заманбап кылып өзгөртө алат, өзгөртө албайт, аны эми байкап карап турайлы, себеби бул нерсе бүгүн эле жасалып кала турган нерсе эмес да. Бирок айта турган нерсе бул биздин билим берүү системабыз тилекке каршы мына бүгүнкү күндөгү заман талап кыла турган мындай көндүмдөр менен жөндөмдөрдү бере албай калды да. Бере албай кыйналып атабыз. Мына биздин өзүбүздүн мына билесиңер билим берүү системасы ошол убагында Советтер Союзунун мезгили гүлдөп турган мезгилде акыркы жолу чоң өзгөртүү бул 70-80 жылдардагы чоң өзгөртүүдөн кийин, андан кийин мындай түп тамырынан бери реформа болгон нерсени көрө элекпиз да эле. Бирок эле ошол эле учурда
билим менен илимдин ичинде вакуум жок да. Демек эгерде жетишпей ата турган болсо, ал нерсени үйрөнүүчүлөр кандайдыр бир башка жактардан алат да. Мисалы үчүн эмне үчүн бүгүнкү күндө жөнөкөй эле мурда үч алып, жөнөкөй ортолукта бүтүп жүргөн эле адамдар көрүнүктүү бизнесмендер болуп чыга келди. Мурда аябай жакшы мектепти жакшы өтүшөт, бирок тилекке каршы бүгүн бирөөнүн жана тамашалап айтып койдук го, Цукерберг менен Илон Маскта деле сен окшош отличниктер бүгүнкү күндө ошолордун жумушун жасап атат деген нерселерди тамашалап айтып калабыз. Ошол нерселер болуп кетип атат да. Себеби бул деген турмуштун болгон мындай муктаждыктары. Себеби жанагы көндүмдөр менен жөндөмдүү мектеп бербегенден кийин сыртка чыгып, ошол сыртка турмуштун катаал шартына ылайык үйрөнүүчүлөр, окуучулар, студенттер да, алардын тегерегинде ата-энелер же болбосо башка адамдар ошолорду калыптандырып атат да. Демек аны жетпеген көндүмдөр менен жөндөмдөрдү үйрөнүүчүлөр башка тараптан алып атат. Бул жерде негизги басым жасай турган нерсе, мен айтат элем, ошол бир эле IT тармагы эмес, негизги басым бул канчалык деңгээлде адамдар ар кандай булактардан силер ошол маалыматты алып, ошону өзүңө ылайык колдоно билесиң. Канчалык ошол келген мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, ошол коюлган тапшырманы чечкенге бир түрткү боло аласың. Деген сыяктуу мындай социалдык навыктар көбүнчө басым жасалып атат да. Себеби билим мындай маалымат дей турган болсок, маалымат бүгүнкү күндө толтура. Сиз телефонуңузга кирип кандай гана маалыматтарды, билбеген нерселерди дагы үйрөнүп алсаңыз болот да. Бирок аны канчалык деңгээлде пайдаланасыз, ошол жагынан айткым келет эле. Билбейм канчалык деңгээлде мына эки ар кайсы трендти айтып бергенге аракет кылдым. Жакшы, бирок анда мектеп бул ошол көчө мектепти, мисалы үчүн, өкмөт каржылап атат, мамлекет. Ата-энелер биз каржылап атабыз. Ошондо деле биз ошо керектүү жөндөмдөрдү алуу мүмкүнчүлүгүн каржылабай эле ошо Илон Маск сыяктуу бизнесмендерге барып иштеп бере алчу жакшы кишилерди калыптандырганга күчүбүздү жумшап аткан болуп калабызбы анда? Эми анткени мектеп мүмкүн мен монополия кылбайм, мен жооп берип коеюн. Биз бардыгыбыз жашообузда прагматиктербиз да. Эгерде ошол мектептин ичинде болбой аткан бүгүнкү күндө заманга ылайык нерсени бизге бербей атабы, демек аны башка жактан алабыз биз. Биз баарыбыз прагматиктербиз. Бир нерсебиз кем карчы боло турган болсо, ошол нерсени издеп таап келебиз да. Мисалы үчүн, эгерде сиз өзүңүздүн балаңызды ошол Илон Маск сыяктуу адамдардай болсун десеңиз, өзүнчө бир жаңы идеяларды ойлоп таап, келечекке эме кылган, анда аларды көбүнчө эркин ойлоого, мындай бардык көрүнүштөрдү либералдуу көз караш менен караганга, мындай жашоодогу биздеги маданиятыбыздагы, менталитетибиздеги кээ бирки табуу нерселерге алар ачык, айкын мындай ошол нерсени кабыл алып, бирок ошого ылайык жана adjustment деп коет го, мындай ийкем болгонго эгерде үйрөтө турган болсок, демек анда Илон Маск сыяктуу мындай эркин ой жүгүртүүчү адамдарга түрткү болуп беребиз да. Эгерде үйдүн ичинде жок, андай болбойт, мынау нерсе менен кылыш керек, мугалимиңдин айткан нерсенин баардыгын жасаш керек, 130 сөз 1 минутада окушуң керек деп эгерде калыпка сала бере турган болсок, анда жанагы мен сөзүм айткандай, анда Илон Масктынга иштей турган жакшы бир отличник баланы тарбиялап беребиз да. Бул ар кимибиз өзүбүздүн бул эмебиз, каалообуз деп ойлойм да, чечимибизчи. Чорок мырза, бүгүн эми трендтер деп калбадыңызбы? Эми белгилүү деңгээлде бүгүнкү күндө ошол эле сиз айткан Илон Маск, Цукербергтер тренд да бүгүнкү күндөчү. Бүгүнкү күндө дүйнөдө мындай аба ырайын өзгөрткөн, пикир жараткан, ошол пикир жараткан адамдарга аянтча түскөн адамдар да булар.
Анан деги эле бул акыркы мезгилде социологиялык иликтөөлөрдө 11 классты бүтүп аткан балдарга кандай көнүмдөр керек? Алар мектепти бүтүп атканда кандай сапаттарга ээ болуп чыгыш керек деген суроо туулганда, мисалы үчүн көпчүлүк ата энелер мындай алганда көп тил билген, жанагындай жеңил көнүмдөргө ээ, жеңил көнүмдөр дегенде адамдар менен жакшы баарлаша алат, коммуникация кура алат, айрым жагдайларда ийкемдүү, өзүн өзү тааныйт, өз алдынча иштей алат, жоопкерчиликти ала алат, сынчыл ойлоно алат, ар бир маалыматтарды таап, ошол маалыматтарга карата өзүнүн мамилесин түзө алган адамдар баягы чыгыш керек деп көпчүлүгүбүз айтып атабыз да. Бул дүйнөдө ушундай сыяктуу бүгүнкү күндүн мектеби ушундай талаптарга жооп бериш керек да. Анан биз баягы мугалимдер менен тренинг өтүп калган учурунда, ата энелер менен жолугуп калган учурда, же болбосо курдаштар ушул өзүбүз сөйлөшүп калган мезгилде дагы байкап атсак, бирок тилекке каршы биздин мектеп каалайбызбы, каалабайбызбы, биздин баягы өлкөбүздө эме көпчүлүк пайыз тилекке каршы мындай сапаттарга ээ боло албайт. Туурабы Кеңеш мырза? Мойындайбыз да муну. Демек канчалык биз реформа жөнүндө сөз кылбайлы, канчалык бүгүнкү күндө заманбап билим берүү жөнүндө сөз кылбайлыбы? Бүгүн билим берүү системасы ошол коомдук өнүгүүгө, коомдук болуп аткан өзгөрүүлөргө жете албай атабыз. Кууп жете албай атабыз. Коом ушунчалык тездик менен, мисалы үчүн эсиңиздерде барбы? Баягы кыргызда бир жакшы сөз бар да. 50 жылда эл жаңы деп коет да. Мурун өзүңүздөр карасаңыздар, мындай биздин ата бабаларыбыз менен, же болбосо биздин атабыз менен биздин жашообуз көп деле айырмасы жок эле да. Мындай көп деле айырмайт эле. Балким арабалар менен жүрсө биз кийин москвич чыкты, тамдай жалпак чаап отурган болсо кийин чатырлап коюшту. Ушу сыяктуу мындай кескин өзгөрүүлөр болбой жашадык да. Ал эми акыркы 20-30 жылда, акыркы 30 жылда, өзгөчө акыркы 10 жылда кескин өзгөрүүлөр байкалып атат. Демек өнүгүү темпи, балдардын өнүгүү темпи, маалымат алмашуусу, технологиядагы өзгөрүүлөр керек болсо биз кубалап жете албай атабыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө билим берүү системасы, мен көп аянтчыларда муну айтып келем, действительно бир монополиядан чыгып, мындай балдарды, ата энени, коомчулукту кескин агартуу багытында, биргелешип иштөө багытында, чогуу өнүгүү багытында мындай иш жүрүш керек да. Дайым эле баягы мамлекет басып алып, биз көрүп атабыз, мамлекеттик монополия дайым эле мындай жакшы эффект бере бербейт да. Себеп дегенде бүгүнкү күндө баарыбыз сезип атабыз. Баардык биз коомдун көп мүчөлөр бизди бүгүнкү күндө билим берүү системасында да. Себеп дегенде коомдогу эң консерватордук тармак бул билим берүү системасы. Албетте, консерватордук системадагы кээ бир учурда консерватордук пикир да бир айрым жакта да анын бир үлүшү бар. Анын да жимиши бар, өзүнүн кандай орду бар. Ал да керектир. Бирок азыркы күндө билим берүү системасы мындай кескин өзгөрүүлөргө учабаса, биз дагы көп уттуруп коебуз да. Муну өзүңүз айткандай жанагындай Эстониянын мисалынан көрдүк да. Мына Эстония көчүп эле бизден чыкты мындан 30 жылдан мурун. Бирок бүгүнкү күндө Европадагы алдыңкы өлкөлөргө айлана алды. Албетте чыккан мамлекет. Бирок ошентсе дагы алар кескин бизден чыгып, бирдей системадан чыгып, кескин реформалык аракеттерди чыгалды да. Алардын ошонун эгерде себептерин анализдеп көрө турган болсок, именно мугалимге чыгармачылык эркиндик берген да. Бул мындайгы чечүүчү бир кандай бир деңгээлде алардын реформасынын кескин ишке ашышындагы мындай абдан негиздүү жагдайлардан болгон, туурабы, Кеңеш мырза? Мен ошол боюнча 2-3 байкоомду айткым келет да. Мисалы үчүн бизде баардык айланып келип ошол подход дейбиз го. Билим берүүгө өзүбүздүн мамилебизге жараша болуп атат да. Официалдуу билим берүү системасын карасаңар, бардык эле мамлекеттерде ушундай эле консервативдүү. Себеби ал жерде профессорлор отурат, окумуштуулар отурат, ар кимиси ошол дидактика, педагогиканын ана методология жагынан анализдейт. Антип анализдеп, жыйынтык чыгарганга чейин коом алдыга чуркап кетип атат да. Демек ошол жанагы Аски айткандай кууп жетпей атат. Бирок ал дагы болсо керектүү нерсе деп айтайм да. Себеби ал кандайдыр бир эмени бир рамканы берип атат да. Бирок ошол нерсени мамилеге келгенде 3 нерсени менин байкоомдо айткым келет да. Биринчиси, менимче ошол билим берүү системасында биз дагы эле мына бул үйрөнүүчүлөрдү, мен үйрөнүүчү деген сөздү аябай көп колдонуп атам, бүгүн үйрөнүүчү деп коелучу. Ошол себеби ал бир окуучу эмес да, биз окутуп кое турган. Ал үйрөнүүчү. Ал өзүнчө объект.
ошол үйрөнүүчүлөргө бир жөнөкөй мындай боштук сыяктуу анан ага бериш гана керек деген подход менен түзүлүп калып атат да бүгүнкү күндө. Союз мезгилиндегидей. Сиздер азыр эле ошол базистик окуу планы жөнүндө сөз кылып калдык да. Ооба. 800 саатка кыскара турган болсо дагы баягы подход мамиле ошол бойдон калып даяр атат. түсүп берген программа менен иштейбиз. То есть жанагы окуучу бул деген эч нерсени билбеген актай нерсе, биз ошол нерсени камтып толуктап беришибиз керек деген мамиледе болуп атат да. Экинчи дагы бир эмеси бул мынабул жекеменчик окуу жайларды карап көрсөңүздөр байкалат. Ал жерде мамиле бир аз өзгөчө. Мындай өзүнчө ой жүгүрткөнгө, эркиндикке, бирок мамлекеттин берген рамкасынын ичинден чыга албай баары бир ошол нерселер мындай шамалы бар сыяктуу да. Мындай экөөнүн ортосунда жүргөн бир система сыяктуу. Анан үчүнчү дагы бир эмеси бул деген атайын даярдалган кыска мөөнөттүү же болбосо орто мөөнөттүү курстар. Үйрөнүүчү өзү издеп барып, мисалы үчүн Codify деп коебузбу, ар кайсы мектептерге барып өзү үйрөнүп, өзүнүн кызыгуусу менен жасалган нерселер. Булар деген таптакыр либералдуу. Ал жерде ошол жанагы базар экономикасынын мамилесинде курулган. Эмне деп талап боло турган болсо, ошого жараша сунуш бериле турган курстар да. Ошонун эсебинен менимче бизде алкакта 3 негизги бир катмарды үйрөнүүчүлөрдүн арасында 3 катмарды даярдагандай болуп сезилет да магачы. Туура. Ошонусу эми кайсынысы анан ошол деген сөз да. Бирок мындай бир аз мындай өкүндүргөн деп айтпайын. Ушул биз окшош кичинекей Кыргызстан сыяктуу мындай мобилдүү кичинекей мамлекеттер азыр эле Асылбек эме жөнүндө Эстония жөнүндө айтты да. Биз деген азыр карап көрсөңүздөр кийинки 2100 жылга карата демографияны карай турган болсок, биз мурунку Советтер Союзунун алкагында Борбор Азия эбегейсиз чоң мындай демографиялык жактан жарылууга келип атабыз да. Эң чоңу деген Тажикстан. Бул жерде 46% тегерегинде эл көбөйөт деп атат. Кыргызстандын ичинде бир 40-тын тегерегинде 42-43 деген сөз болуп атат да. Эң азы бул Казакстан бир 16%-тын тегерегинде. Демек ошого жараша биз келечекте ордубуз кайсы болот мына 2100 жылдын ичинде? Биз дагы эле ошол ошолону менен жумушчу мигранттарды жөнөтө турган мамлекет болобузбу? Же болбосо дүйнө тарапка ар кайсы жактарга барып, ошол жерде Кыргызстандын мен жаранымын, Кыргызстандан чыкканмын. Мен мындай эркин ойлой ала турган, мен жаңы нерсе бере турган, мүмкүн ошол Google менен Facebooktун кийинки деңгээлине алып чыга турган адамдарды алып чыга алабызбы? Ошол бүгүнкү күндөгү мындай мен ойлондуруп мындай тынчсыза турган нерсе ошол да. Себеби биринчи мен айткан мына консервативдик неме менимче бир үйрөнүүчүлөрдүн бир 70% тегерегиндеги үйрөнүүчүлөргө таасир берип кое тургандай сезилет да. Бул деген бул мындай базалык түрдөгү да гана жөндөмдөр менен калып калабыз деген нерсе болуп атат да. Эми менин оюмда ошол жана консервативдүү таасир берген 70%-тан көп эле да. Менимче бир 80-ден ашып 90 болсо керек. Эми бул менин жеке пикиримде. Анан ошондо биз мына азыр сүйлөшүп келатсак, келечек балдардыкы. Анан биз мектепти билим берүүнү сүйлөшкөндө мамлекеттин ролун айтабыз. Ата-энелер жакшы катышпайт деп кээде алардын ролун айтабыз. Анан бирок ошондо эң негизги борбордо турган нерсе ошол жана сиз үйрөнчүк деп атпайсызбы? Мен да ошо негизи үйрөнүү деген сөз көбүрөөк туура келсе керек деп ойлойм, бирок мен балдарды айтып жүрөм. Негизи ошонун борборунда балдар да. Биз эмне үчүн ошо билим берүү системасын дегеле куруп атканыбыздын себеби балдар, балдарга билим берүү.
ошо балдардын үнү бизде кандай бир деңгээлде кабыл алынабы? Негизи мындайча айтканда балдардын мектептин алкагында, билим берүү системасынын ичинде өз алдынчалыгы барбы? Ошону курса болобу? Туура. Эми ушул алкакта мына ушул 30 жылдан бери айтылып келаткан же болбосо жасалып келаткан реформалык аракеттерде акыркы өзгөрүүлөр, билим берүүдөгү багыттар, семинар, тренингдер ошонун алкагында болуп атат да. Себеп дегенде мисалы үчүн элементарный жана сабакка максат койгондо дагы баланын позициясына мен үйрөтөм эмес, бала эмнен үйрөнөт деген сыяктуу азыр ушундай тенденция кетип атат. Ошол жаңы түзүлүп аткан стандарттар дагы ошого карата кетип атат. Бирок ошол эле мезгилде бул биз жогоруда айтып кетпедикпи, бул билим берүү тармагы мындай абдан мындай консерватордук тарапта. Көзөмөлдөөчүлөр өтө көп, ошол эле мезгилде көпчүлүк биздин мекемдештер айтып калат, бул деген стратегиялык тармак, мамлекеттеги өтө маанилүү деп анан кийин баягындай айрым учурларда мындай эркиндикке, өзгөрүүлөргө, айрым бир эксперименталдык кадамдарга мындай көп орун бере бербейбиз да. Мисалы үчүн айтып атпайбыз, мисалы үчүн баягы стандарттардан баштап, предметтик стандарттар, базистик пландар, окуу программалары, окуу китептери, кадрларды даярдоо, мунун баары тең мамлекеттин көзөмөлүндө да. Азыр эле ошол Кеңеш мырза айтып кеткен жанагы жеке мектептерде, жеке мектептеринде деле бүгүнкү күндө базистик пландын негизинде иши алып барат. Демек алар мектеп компонентиде өтө эле аз сааттар берилип атпайбы, ошол мезгилде. Демек аларга дагы мындай бурулуш жасоого, мындай өз алдынча мындай өзгөртүүлөрдү киргизүүдө айрым укуктар бар. Бирок Мисалы үчүн балдар айтса, бизге азыр мына ошол программист болуп үйрөнүш үчүн же бөлөк жерден билим таба алыш үчүн өз алдынча издеп бизге англис тили керек болуп атат. Орус тилин алсагыла, кыргыз тилин, тарыхты, муну алып салгыла, бизге англис тилин көбөйтүп бергиле деп балдар талап кое алабы? Талап койсо ошону ишке ашырууга мүмкүнбү? Жок. Мүмкүн эмес да. Кыйын да. Себеп дегенде милдеттүү түрдө атайын стандарт бар, базистик план бар. Ал түшүнүк. Демек ошол ал мамлекеттик компонент, бул милдеттүү компонент. Аны кантип өзгөртсө болот? Ата эне эмне үчүн талап кылбайт? Менимче бул жерде ошол билим берүүнүн бүгүнкү күндө өзгөртөм деп келген новатор адамдар ушул нерсени туюш керек да. Баланын кызыкчылыгы кайсы жерде? Тилекке каршы бүгүн ошол билим берүү системасын айтсаңыз, сиз байкагандай баланын үнү жок да. Биз мисалы үчүн Манас предмети, мен каршы эмесмин. Бирок Манас предметин биз жогорку кеңештин ичинде же башка жерде, же болбосо айтайлы кыргыз тилинин окутулушу бир канча мурда өтүп кеткен биздин жакшы жазуучулардын биографиялары ошолор жөнүндө окутуп калдык да. Бирок ичиндеги нерселерге мындай өзгөрүүбүз болбой калды да. Ошол үчүн окутканда дагы мен дагы бир ошого мисал берип көрөйүнчү. Мисалы үчүн жолдо жүргөн эрежесин айтайлы. Жолго жүргөн эрежени жалпысынан бир мамлекеттик орган аныктап берип атат да. Бирок ошол жол кыймылын жөнгө салып турган бул же болбосо жансыз турган светофор, же болбосо светофор өчүп кала турган болсо жанагы ортодо турган жолду көрсөткөн тескөөчүлөр да. Ошол кишилер ар бир айдоочунун мындай жеке личность экендигин, анан ошолорду кантип бир эрежеге келтирип бир нукка салыш керек. Ошол сыяктуу мындай ролун эгерде түшүнө турган болсок, бул деген азыр мугалимдер жөнүндө сөз болуп атат да. Ооба берилет. Жалпысынан мисалы үчүн министрликтен келген мындай эмелер бар. Берилген рамкалар бар. Бирок ошол нерсени өзүнүн чыгармачылыгы менен жасаса боло турган нерсе да. Кече эле бир пикирлештер менен отурган мезгилибизде биздин насачылардын бирөөсү Мырза Байке Каримов бир нерсе мисал берип атпайбы? Ошол жерде турган, мисалы үчүн биология мугалимисиңби? Эгерде тема мынау өсүмдүктөр боло турган болсо, ошол жердеги алдыңкы дыйканын үйүнө барып сабагыңды ошол жерде өтсөң, сага
каршы болгон нерсе барбы же жокпу деп. Ошондойбу. Ошол нерсени издөөнү, чыгармачылыкты айланып келип эле ошол кыймылдаткычы мугалимдерде болуп атат да. Аларды мындай рамкага салып камагандан көрү көбүрөөк эркиндик берип, аяктагы жыйынтыгы могул нерсени берсеңер деп көбүнчө ошол үйрөнчүлөрдү кантип үйрөтө алабыз, ошого түртө турган болсок өзгөрмөк беле деп айтам да. Ал Кеңеш мырза, сиз айткан нерсе аябай туура. Бул атаганат деген нерсе да. Бирок ошол эле мисалы үчүн биология сабагы, ошо биология сабагынын бир жаратылыш паркында же бир багбандын үйүндө барып өтүүгө жетекчи канчалык даяр, ошол эле расписанияны түзгөн завуч канчалык даяр мисалы үчүн. Ал мисалы үчүн эгерде бирөө багбандын үйүнө барса, экинчи сабакка чыгып калса, мектепте чырчы болуп бага эме өтүшү мүмкүн. Көрдүңүздөрбү? Демек бул жерде академиялык эркиндик жөнүндө айтып атат да Кеңеш мырза. Демек мугалимге канчалык ошо тандоо эркиндигин сабактарды өтүүдө болобу, тандоодо болобу, ошол эле мисалы үчүн класста болбой, мисалы үчүн өзүнүн каалаган жеринде өтүүгө мүмкүнчүлүк берүү жөнүндө сөз болуп атат да. Бул жерде бизде тилекке каршы керек болсо мектепти кой, бүгүнкү күндө университеттерге профессорлордун сабак өткөн бөлмөсүндө тиги бүгүнкү күндө видеону байкоого алып туруп үнүнөн бери жаздырып карабашкан. Макул, мугалимдин колу буту байланып экен, ата эне, баланын ата энеси, баланын келечегине кам көргөн. Ошолордун үнү эмне үчүн мектепти өзгөртө албайт? Эмне үчүн алар келип мектептен, биздин балдарга мисалы үчүн англис тили керек, келе ошону көп өткүлө деп министрликтин алдына талап кое албайбы? Аябай сонун. Баланын да үнү жок, анын ата энесинин үнү да жок болуп калат абы. Эме Чорок мырза, бул аябай сонун суроо. Бул бүгүнкү күндө билим берүүгө эгерде реформалык аракеттердин жасалып атса, балдар тигил же бул көндүмгө калыптанып атса, албетте мен педагог катарында, өзүмдүн кесиптештеримде болобу, мисалы үчүн айрым республиканын ар кыл жериндеги мисалы үчүн биздин кесиптештерге кээде таазим этебиз. Сөз түрдө чыгармачылык менен иштеген, ушунчалык балдардын потенциалын ачкан мугалимдер өтө көп да. Бирок ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө балдардын эркин, балдардын көндүмдөрүн, ошол эле чет тилин, ошол эле айтинин элементтерин, ошол эле жалпы республикалык тестке даярдоого, ошол эле IELTSке даярдоо, ошол эле SAT-ге даярдоодо болсун, бүгүнкү күндө жеке курстардын, азыр Кеңеш жана үчүнчү факторго айтпайдыбы? Урол эбегейсиз. Эбегейсиз бүгүнкү күндө. Демек, ата эне кээ бир учурларда көрүп атат, мектептен эчтеке чыкпайт экен деп коюп атат дагы. Массалык түрдө бүгүнкү күндө курстарга берип атат мисалы үчүн. Эң ийгиликтүү бүгүнкү күндө Бишкекте мисалы үчүн IT боюнча болобу, тил боюнча болобу, STEM багыттар болобу, мисалы үчүн Алтын Шатова окшогон, же болсо өнөр жанагы Балажан сыяктуу жанагындай балдардын искусство тармагындагы мүмкүнчүлүгүн ачкан, же болсо Сейтек тууралуу кандай бир деңгээлде жанагы бий тарабын кандай бир деңгээлде өзүнүн вокалдык мүмкүнчүлүктөрүн ачкан бүгүнкү күндө ондогон курстар, жеке курстар жана мамлекеттик дагы мекемелер бар. Дал ушулар ачып атат. Демек, буну көрүп атабыз, биз дайыма айтып атабыз. Ата эне ушунчалык тандоо жүргүзүп калды бүгүнкү күндө. Мектепти тандап атат, курстар тандап, массалык түрдө Кудайга шүгүр дейбиз да. Демек, баланын эрки, анан эң негизги нерсеси интернет бүгүнкү күндө. Интернет ачып атат. Кандай сонун бүгүн интернет бар. Кеңеш мырза, ата эненин ролу кандай дейсиз? Кече жакында эле бир эме болду эле да. Менимче бул система менен жеке ата энелер, эгерде азыр чогула турган болсок, айтайлы IT курстарын кеңейтиш керек дей турган болсо, чогулсак бир 30-40 адам барышыбыз мүмкүн да. Ал үчүн 2000-3000 мектептин фонунда 30-40 адам эч кандай мындай аба ырайын жасай албайт да. Андай мындай тирешүү аркылуу биз көп нерсеге жетише албайбыз деп ойлойм. Жок, тирешүү эмес, кечиресиз. Мына мектепти мамлекет 100% каржылай албайт. Анын кай бир чыгымдарын баары ата эне каржылайт. Бирок ошол боюнча кече эле бир талкууну өткөндө мен айтайын дегеним ошол. Бул эгер уюм катары карасак, ар бир уюмда анын ошол баягы негизги каржылоочулары акционерлер деп коелу. Добушу бар да. Ошол жерде ата энелер каржылап аткан соң акционер катары макул баягы контролдук пакет дебейли, бирок мына кандайдыр бир үлүшү бар, пакеттерде үлүшү бар.
топ катары, ошол өкүлчүлүк катары мектепке таасир эте алабы? Ошонун жолу барбы? Ооба же жок деп биринчи жооп берип көрөйүн. Ооба, эмне үчүн ооба, эмне үчүн жок да. Мен эмне үчүн жок дегенден баштайын. Мисалы үчүн алдыңкы деген ошол Эстонияга бара турган болсок дагы, Түштүк Кореянын эме билим берүү системасын карай турган болсок дагы, мамлекет өзүнүн функциясына, өзүнүн карамагына ала турган кээ бирки сабактар бар да. Мисалы үчүн Кыргызстандын тарыхы, Кыргызстандын мамлекеттик түзүлүшү деген сыяктуу негизги делген предметтер бар да. Аларды мамлекет өзү ал идеологиясынын астына жылдырыш үчүн ал негизги ролду ойной турган мындай игрок дейбизби, тарап ошолор да. Ал деген бул мамлекеттин ичинде жашагандан кийин биз ага ошону түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек. Кече жакында эле бир талкуу болуп калды. Жанагы мектептердин каржылоо системасында ата-энелердин ден түшкөн акчаларды официалдаштырып атабыз деп атат министрлик. Оюңуз кандай деп сурады эле. Мен так эле айттым. Бул деген нерсе 10-15 жылдан бери биз такай айтып келе жаткан нерсе болчу. Эгерде ошол нерсе ишке ашса мен сүйүнөм деп. Себеби мамлекет мына өзүбүздүн эле мамлекетти айтайлы. Убагында албетте чоң Советтер Союзу деген мамлекетте жашаганбыз. Ал деген системасы башка болчу да. Ал система өзгөргөндөн кийин биз акыркы учурда ошол билим берүүгө тиешелүү болгон 70 гана пайыз каржылоону мамлекет алып атат. 30% жыл сайын эч ким каржы каяктан келип атат, эч ким билбейт, бүдөмүк болуп атат да. Ошол нерсе азыр эгерде чыкса, мамлекет айтмак да, мына нерселерге биз жооп беребиз. Бул деген базалык нерселер. Мисалы үчүн математикага тиешелүү, мисалы үчүн кыргыз тил же башка негизги предметтер, булар ушул рамканын ичинде биз бере алабыз. Мындан ашыгын биз бере албайбыз. Эгерде сиз балаңызды IT тармагынан өнүктүргүңүз келе турган болсо, анда жанагы сооплата деп коебуз, мектепке жардам бериңиз. Мектепке жардам бериңиз. Биз күчтүү деген чоробек сыяктуу мугалимди алып келели дагы анан окутуп даярдап берели деген бир социалдык контракт болуш керек да. Башка системаларда ошол нерсени колдоно баштады да. Ошондо биз жанагы сырттагы бүгүнкү күндөгү толгон толтура англис тил же IT же башка SAT дейбизби, ошол тесттерге даярдаган курстарды мектептин ичине алып киргенге мүмкүнчүлүк түзүлмөк да. Бүгүнкү күндөгү шартка байланыштуу ошол нерсе болбой атат. Ошол үчүн ал системаны али бери оңдош кыйыныраак болуп калат деп ойлойм да. Мен жок дегенге айттым. Ошол эле учурда бар деген нерсени дагы айтканча кетейин. Ата-энелердин талабына жараша, мисалы үчүн мисал эле айтып көрөйлү. Мисалы үчүн жеке менчик мектептерди айтайлычы. Алар мамлекеттин берген стандартын дагы толук аткарып атат. Бирок ошол эле учурда ата-энелерден келген суроо талапка дагы жооп берип, аракет кылып атат. Аларды аракет кылып, балдарын мындай толук кандуу жанагы курстар сыяктуу даярдабаса дагы бир жалпы базалык нерселерди берип чыгарып коюп атат да. Бул демек, эгерде ата-эне катары сизде мүмкүнчүлүк бар дегенге мен такайын деп атам да. Мисалы үчүн бардык эле нерсени мамлекет мойнуна ала албайт, алган дагы эмес. Бул дүйнө жүзүндө андай нерсе жок. Ата-эненин жардам бериши эки тараптан болсо болот. Биринчиси ошол стейкхолдер деп коебуз, жанагы кызыктар тарап катары жакшы ачык так социалдык контракт аркылуу мамлекеттик сүрдү. Же болбосо экинчиси, бизде баарыбызда мүмкүнчүлүгүбүз бар, балдарыбызды жеке менчик мектептерге берип, ошол жерден талап койсок болот да. Чорек мырза, бүгүнкү күндө ошол ата-энелер бүгүнкү күндө ошол мамлекеттик мектеп, эгерде биздин республикада 2300 мектеп болсо, ошонун бир ашып кетсе бир 200-ге жетпеген эле мектеп жеке мектепте. Болжолду мен эгер жаңылбасам 3-5% гана түзөт да.
Демек мектепте окуган балдардын 3-5% гана жеке мектептерде окуйт. Демек 95-97% мамлекеттик мектептерде окуйт бүгүнкү күндө. Менин оюмча ушул мамлекет ушунчалык жеке мектептерге шарт түзүп бүгүнкү күндө. Ошол эле мезгилде жанагындай бизнес менен өнөктөштүктү жолго коюп, жок дегенде ушул көрсөткүч бир 30%га чейин, 70% мектепте окугандардын 70% мамлекеттик мектепте, 30%на чейин керек болсо мамлекет субсидия бөлүп, жардамдашып, өнөктөшүп көтөрсө, жеке мектептердин саны өссө, менин оюмча бул аябай сонун болот эле да. Ошол эле жеке мектептер өссө, мисалы үчүн кээ бир ата-эне ойлоп калат да, мисалы үчүн жеке мектептер өссө, булар байлардын балдары окуйт, кедейлердин балдары кандай калат депчи. Ар бир жеке мектеп мисалы үчүн жанагы өзүнүн жеке милдеттемелери бар. Алат. Ар бир класста жанагындай социалдык муктаждыгы бараландырылат. Мисалы үчүн өзүң көрүп атасыз, көчөлөрүбүздө 9 жаштагы бала эч жака барбай калыптыр. Апасы бербей коюптур жак мектепке. А бирок ошону эмне кылды? Жеке мектеп демилге көтөрдү дагы, бардык каражатын өзү алып туруп, өзүнө алып алды. Ушул сыяктуу жеке мектептер болсо эле бүгүнкү күндө жеке сектор. Мамлекеттин бир топтундай күчүн жеңилдетип, ар кандай социалдык бир иш-чараларды өткөзүп атпайбы? Ушул сыяктуу эле жеке мектептер дагы бул мамлекеттин ишин жеңилдетет. Ошол эле мезгилде жеке мектептерде дагы мисалы үчүн баягы мүмкүнчүлүк болсо, барган сайын ошол мектеп компонентин көбөйтүшүбүз керек. Кеңешимиз айткандай, ата-эне менен мугалимден мамлекеттин министрликте отургандар, ак үйдө отургандар ата-энеден жакшы билбейт да ошол баланын талабын, баланын жөндөмдүүлүгүн эмне каалап атканын. Ата-эне жакшы билет. Келиңиздер, ата-энеге, мугалимге ишенели. Эгер ата-эне менен мугалимге ишенсек бүгүнкү күндө, алар мектеп менен кызматташып туруп, коом менен кызматташып туруп, ошол баланын каалаган нерсесине дагы тезирээк, дагы кыска жолдор менен, дагы таасирдүү жолдор менен менин оюмча жеткизүүгө даяр да. Ошондуктан дагы эле айтам, барган сайын мамлекеттик монополияны биз азайтышыбыз керек. Ата-энеге, мугалимге ишенишибиз керек да. Ошол жеке мектепти жетектеген киши катары. Мына ошол 95%тан ошол эле 70%га өзүңүз айткандай мамлекеттик мектептердин үлүшүн түшүрүш үчүн, жеке мектептер ылдам өсүш үчүн кандай шарттар жетишпей атат дейсиз? Мисалы үчүн балким имарат жагынан жардам береби же биринчи кезекте сиз ошол жетекчи катары ушул кандай жолду көрүп атасыз азыр? Эми жеке мектептердин эң чоң мындай коромжу, жанагындай каражатын корошу бул аренда да. Бүгүнкү күндө арендага абдан көп каражат кетет да. Ушул кандай бир деңгээлде мамлекет жана үй куруучуларга, ушул аймактардагы жанагындай имараттардын ээлерине мындай жеңилдиктерди берет эле. Эгерде мектеп кылсаңар, ошол имараттарыңарды мектепке арендага берсеңер, же болбосо мектеп кыла турган болсоңор, бир салыктан бошотуунун жолдорун издесе болот эле, кызматташтык жолу болсо болот эле кандай бир деңгээлде. Же болбосо ошол эле жеке мектепке эгерде ата-энелер окутса, белгилүү бир пайызын мисалы үчүн, жана ваучердик механизм деген сыяктуу механизмдер аркылуу мисалы үчүн балким 70, 30, 40%на чейин мамлекет көтөрүп берсе кээ бир учурларда, мисалы үчүн кээ бир ата-энелер окуткузу келет жеке мектептерге, а бирок каражат жетишпейт. Ушул сыяктуу бир мамлекеттик анан жеке мектептердин кызматташтыгын алса, ошол эле мисалы үчүн эгерде жанагындай чоң байлар пайда болду бизде, ишкерлер пайда болду. Ошол ишкерлер жеке мектептерди ача турган болсо, аларга да бир салыктык каникул сыяктуу, же болбосо жерлерди бекер берүү, мисалы үчүн шаарда жеке мектеп курайын деп атат, а бирок жер жок. Жер таппай атышат. Мисалы үчүн ошол эле креатив таалим деген мыкты мектеп бар, кыргызча мектеп, кыргыз тилинде мектеп. Алар азыр арендада турат, мисалы үчүн айына миллион сомго чейин аренда төлөшөт. А бирок алар айтып атат, эгерде жакшы бир жер болсо өзүбүз кура алат элек деп атат. Ата-энелерден дагы мындай демилгечи топтор түзүлүп туруп, куруп берели деген адамдар да бар да. Ушундай сыяктуу демилгелерди мамлекет колго алып, мындай колго чаабай деп, силер бекерсиңер деп кайганда бизнесмен катарында карабастан баягы партнер, өнөктөш катарында караса, өнүгүп кетет эле да. Сиздин пикириңиз? Мен толугу менен кошулам. Өнөктөштүк аркылуу көп нерселерге жетишсе болот эле да. Мисалы үчүн мен башка бир белгилүү мамлекеттерди айтпай эле коеюн. 2-3 нерсени көңүлүңүздөргө түйгүм келет да. Биринчиси, бул мамлекет азыр бизде өтө көп курулуш системасында өтө көп өнүп кетти да, чоң шаарлардын ичиндечи. Бирок ошол курулуп аткан үйлөрдүн бардыгы айланып келип, ден соолук чыңдоо, саламаттык камсыздоо. Анан кийин билим берүү системасында эбегейси чоң мындай жүктөм артып атат да. Себеби мисалы үчүн жаныбызда эле курулган имарат боло турган болсо, алар
жашоочулары көчүп киргенден кийин кайсы мектепке барат? Жаныбыздагы эле мектепке. Ал мектептин баардык сыйымдуулугу баардыгын камсыз кыла албайт да. Ошол үчүн эгерде биринчи схеманы айтайын, бул эгерде курулуш кура турган болсо, ошол жерде биринчи же экинчи кабатын дайыма социалдык объектилерге бере турган ошол система түзүш керек. Системаларды алып келишибиз керек. Талап кылыш керек. Ошону калгандагы кабаттарынан алган акчасын дагы ошол колдоно берсин. Себеби ошол жерде жашаган жашоочулардын балдары мектепке барат. Ошолорго эле кызмат кылат. Анан жашоочулар ошол саламаттык сактоо пункттарына барат да. Ошол сыяктуу нерсесин түзүш керек. Экинчиси болсо, ошол жеке менчиктерди мен 2-3 жеке менчиктерде ошол башкаруу совет кеңеши деп коебузбу? Ошол жерде турам, мүчө. Ошолордун үнүн жеткирип койгум келет да. Алар айтат, бизге мамлекет акча бербей эле койсун дейт. Бизге шарт гана түзүп берсин дейт. Ал шарттар кайсылар? Мисалы үчүн Асылбек мырза айткандай, эгерде мектеп куруп беребиз дей турган болсо, кандай гана спонсорлордон. Ошолордон мисалы үчүн ала турган салыктын бир 10-15% жеңилдик сыяктуу көрсөтсүн. Официалдуу түрдө канча акча которулду, мамлекет дагы ошол нерсени эске ала турган болсо, себеби бул деген социалдык проектилерди өнүктүрүп атат да, өнөктөш катары. Ошондо кеңеймек да. Мисалы үчүн жанагы теневой экономика деп коебуз го, көмүскө экономикада жүргөн көпчүлүк акчалар ошол социалдык объектилерге бармак. Мисалы үчүн эгерде сиз бизнесмен боло турган болсоңуз 100 000 акча саласыз дагы ошол 100 000-дин ичинде кийин налогко келген мезгилде мүмкүн 10-20%-ны ошол салган акчаңызды мамлекет кемитип коюшу мүмкүн да. Бул ошондой сыяктуу кылса болот. Же болбосо мамлекет ошол ар бир эле жеке менчик өзүнүн сапаты менен, анан репутациясы менен мындай мактанып, анан конкуренцияга өнөктөштүккө, конкуренцияга кире алат да. Ошолорду камсыз кыла турган бул жанагы таланттуу балдар. Таланттуу балдар бардыгы эле ошол мындай бар болду үй бүлөлөрдөн келе бербейт да. Алар жөнөкөй үй бүлөлөрдөн келип калышы мүмкүн. Демек ошолорго карата бир айтайлы мектептердин ичинде, мен бир жеке менчиктин мектептин ичинде ошол башкаруу советинде мүчөмүн. Ал жерде 30% деген өлчөм бар да. Балдардын 30% ошол аз камсыз болгон же болбосо жөнөкөй үй бүлөлөрдөн келиш керек. Аларга стипендия бериш керек. Көрдүңүзбү? Абдан чоң пайыз. Көрдүңүзбү? Аябай жакшы нерсе да. Таланттуу балдарды алып келип, аларга, себеби ал таланттуу балдар эгерде кийин олимпиадаларда же болбосо белгилүү бир университеттерде окуй турган болсо, ошол мектептин аты чыгат да. Ошондой сыяктуу шарттарды түзүү аркылуу Асылбек мырза айткандай өнөктөштүк аркылуу көп нерсени жасап койсо болмок. Анан алдыдагы пландарыңыз жөнүндө айтсаңыз, Кеңеш мырза. Мен билгенден сиз азыр бул дагы мындан бийик деңгээлдеги чоң долбоорду башкарганы баратасыз. Мен эми жанагы жашым деле 50-ге келип калды. Жаш эмесмин. Бирок ошол мезгилде картаң деле эмесмин. Орто жаштагы. Бирок кийинки мен 15 жылдын ичинде кайсы жакка мен көбүрөөк инвестиция кыла алам, кайсы жактан мен өзүмдү көбүрөөк пайдалап келе алам деп 2 жылдан бери мындай ойлон толгонуп келген нерсе болуп атат да. Мен эми долбоорлорду башкардым, адамдар менен иштедим, бирок мага өзгөчө жанагы сөзүмдө айткандай өзгөчө бир таасир берип, өзгөчө мындай кубаныч берген бул адамга канат бүтөй турган нерсе экен да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө ошол Казакстанда, Кыргызстанда, Өзбекстанда иштеп турган Жашстан деген долбоор бар. Бир 700-гө жакын улан кыздар да. Ошолор баары мындай аялуу катмарлардан чыкса дагы бүгүнкү күндө
өздөрүнчө лидер болуп, өздөрүнчө кээ бирөөлөр ошол бийик-бийикте өзү койгон деңгээлдерге жетип атат да. Ошол нерсе мага бир кийинки багытты айтып берди окшойт деп ойлойм да. Мен ошол Өзбекстанга жумуш аркылуу барып кетип атам. Эми канчалык ал жакта боло алам, бирок бир 1-2 жылдын ичинде туруп анан кийин келем деген оюм бар. Андан сырткары ошол Азия региону боюнча мына дин менен коомдун кантип өнүгүшү, мындай бирине бири каршы келбестен кантип мындай үндөшүп өнүгө алат деген бир чоң бир долбоор бар. Ошол боюнча иштегени кетип атам. Анан ошол үчүнчүсү бул жанагы өзүм сөзүмдө айткандай Борбор Азиянын ичинде жаңы чыккан, жаңы типтеги, жаңыча ойлой ала турган, заман менен чогуу мындай кадам жасай ала турган жаңы лидерлерди өстүрөйүн деген ушул 3 багытты келечекте бир 10-15 жылдын ичинде ошол нерсеге өзүмдүн убактымды анан колдон келген ошол билген нерселеримди ошол жака жумшайын деген ойлорум болуп атат. Son. Асылбек мырза, мен билгенден сиз жазында эле Global School мектебине директор болдуңуз. Менин оюмча сиздин келечек пландарыңыз ошо мектепке байланыштуу болсо керек. Ошол мектептин планы, эмнелерди көздөп атасыздар, ошону айтып берсеңиз. Эми Global School бүгүнкү күндө мындай жаңы калыптанып келаткан башталгыч мектеби. Азыркы күндө мына ошол жай бою кабыл алуу процесси, кадрларды топтоо процесси жүрдү. Как раз биздин эми баягы агартуучулук иш уланат, дагы улана берет мекчи. Эми жашоодо ар кандай ой кылыштар болуп турат да. Бирок биз ойлойбуз, ушул биздин жасаган ишибиз, жасай турган ишибиз ушул агартуу тармагында ишибизди уланта беребиз да. Анда бүгүнкү маегибиз соңуна келди. Менимче абдан кызык пикирлер айтылды. Сиздерге чоң рахмат. Ушундай кызыктуу талкуу кылып бергениңиздерге. Биз менен болуңуздар, дагы көрүп тургула бизди. YouTube каналыңар бар, Ооба. YouTube, Facebook, Instagram. О, TikTok TikTok дагы өздөштүрүп атабыз. TikTok да. Ооба.